Бардығыңыздар азырына келін Облустук ички иштер башкармалыгынын короосуна чогулган тийиштүү кызматкерлер бир нече топко бөлүнүп, Жалал Абад шаарынын ар бир көчөсүн түрөө кыдырып, жашоочулардын өздүгүн тактаган документтерин текшерди. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз инспектору Шеркул Турганбаев иш чаранын максаты тууралуу буларга токтолду. Шаардын аймагындагы батирге ижарага чыккан адамдардын каттоо иштери жана ошондой эле паспорттук режим такталып жатат. Жана ошондой эле мурда учетко алынган, милициянын каттоосуна алынган жарандардын үйлөрүндө дагы ошол эл менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Негизинен бул иш чара буга чейин дагы башка район, шаарларда жүргүзүлүп келген. Мындай иш чаралар Жалал Абад шаарынын аймагында мындан ары ай сайын жүргүзүлүп турмакчы. Жергиликтүү жашоочулар милиция мындай рейдтерди байма-бай өткөрүп туруусу зарыл дешет. Алардын бири шаарда 36 жылдан бери жашаган Анвар Шарипов. Ал учурда жубайы менен жер үйлөрдүн биринде жашайт. Кону кошуларыбыз менен интимакта жашайбыз. Мындай милициялар бир жылда бир паспорттун режим боюнча кеп турушат. Көчөбүз тынч. Шаарда энди эл көп. Квартирантлар көп. Tanımagan adamlar, endi жетишмеген adamlar, endi qancha militsiya xodimlari tez-tez kelib tursa, biz uchun yaxshi bo'ladi. Шаарда жер үйлөргө караганда көп кабаттуу үйлөрдөн батирди ижарага алып жашагандар көп. Алардын басымдуусун студенттер менен базарда же дүкөндөрдө соода саттык менен алектенгендер түзөт. Ошол себептүү да күндүзгү убакытта көп кабаттуу үйлөрдөн адамдарды табуу бир топ кыйынга турат. Жумушсуздук жок айыл жерлеринде. Ошондуктан бардыгы шаардын борборуна жумуш издеп келишет. Көбүнчөсү мына батирлерде азыр бизде башка жактан көчүп келгендер, баягы базарларда иштегендер, деги эле кызматка келгендер, ушундайлар көп да. Биз ошон үчүн өзүбүздү татайбыз. Мындайынан жалпысынан үйлөрдө тынч эле. Өткөн 2-3 айдын мурда ушундай кражалар болуп атат. Эми алар баягы жумушсуздуктун айынан болсо керек деп ойлоп атабыз да биз дагычы. Иш чарага милиция кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн 300дөн ашуун адам катышты. Расмий маалыматка таянсак, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 121 миңден ашуун калк жашайт. Ал эми сырттан келип убактылуу жашап жаткан адамдар боюнча так маалыматтар жок. Ошондой эле ички иштер башкармалыгынан алынган маалыматка таянсак, Жалал Абад шаарында 522 адам милициянын каттоосунда турат.